Урматтуу Ош шаарынын тургундары, дээрлик 4-5 күндөн бери шаарыбызда ушул таза суу боюнча абдан ыңгайсыздык жаралды. Биз дагы абдан кабатыр болуп, ушу жетекчилер күн түн аракет жасаганына карабастан кырдаал эми гана жөнгө салынды. Мен дал ушул күндөрү Улуу Британияда ушул суу маселесин чечүү боюнча грант жана кредиттик макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошондой эле электробустарды сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдө жүргөнмүн. Мына азыр Ош шаарында бардык чечери жетекчилер менен биз бүгүн жыйындарды жеринен өткөрдүк. Тилекке каршы былтыркы 6 айга караганда быйылкы 6 айда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 4 эсе көп сел жүрдү. Ошту суу менен камсыздаган ошол эле Папан суу сактагычына суу сактагычындагы абалды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошту суу менен камсыздаган Зымырык, Кызыл Кыштак жылгаларындагы селдерди өзүңүздөр көрдүңүздөр интернет улактарынан. Мына ушундай селдин кесепети шаардыктар үчүн абдан чоң түйшүк жаратты. Биз азыр жетекчилер менен сүйлөшүп, мына былтыр 2025-жылы аякташы керек болгон 2 чакырым 400 метр турбага акчаны бөлүп, тез арада аны мына эгемендик күнү ача турган деңгээлде биз каражатты карап азыр чукул жумуштарды баштадык. Мен дагы катардагы шаардыктардай эле буга чейин таза суу маселеси жамгыр жааганда эч кандай проблема болбойт деген сөзгө мындай чын жүрөгүм менен ишенип келгем. Бирок биз азыр чукул аракеттерди баштадык. Мына 2 чакырым 400 метр жерге ушул турбаларды тартып, ишти тез арада ушу 3 айдын ичинде маселени чечебиз. Экинчиден, кырдаалды жөнгө салуу үчүн биз 4-5 чоң суу кампа курабыз. Ага дагы каражатты чукул арада бөлөбүз. Андан башка дагы 10 чакты скважиналарды чыгарабыз. Мына ушул менен биз кырдаалдан чыгабыз деген чоң үмүт менен аракетибизди жасайбыз. Мындан ары мындай көрүнүш кайталанбаш үчүн шаар бийлиги максималдуу түрдө аракетибизди көрөбүз, чукул чараларды көрөбүз, акча каражатын бөлөбүз. Мындан ары ушул маселени жаратпаганга болгон күчүбүздү жумшайбыз.